Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Азыр көрүп атасыңар, бизде ысык сезон башталды. Сыртка чыксаңыз өтө ысык. Ошондон мен сиздерге заманбап бир кондиционер жөнүндө айтып берейин дедим. Бул кондиционер Samsung Wild Free деген жаңы акыркы технология боюнча жасалган кондиционер болуп эсептелет. Буну мындайча айтканда жаңы функциялары өтө көп. Кандай функциялары деп сурасаңыз, башында өзү көзгө түшө турган функциялардан бири бул кондиционерде мындай кичинекей тешиктери болуп эсептелет. Бул кондиционер кичинекей тешиктери 23 миңте бар. Ошо кондиционер тешиктери бул 23 миң тешиктен, чтобы ичинде кондиционер аба айдап жаткан маалда, мезгилде эффективный мындай сразу дуалга урулбастан чыгып кетсин деген ниетте бул тешиктер кылынган. И fast cooling деген технологиясы менен чогуу иштейт. Fast cooling дегени эми мындайча айтканда тез муздатып берет деген да. Тез муздатып берет деген мына обычный кондиционерлерге карасаңыз, сначала мына үстүндөгү моторду айланып, аба мына дуалына тийип, анан мындай ылдыйдан чыгып, сизди охлаждение кылып берет комнатаңызда. Ошондо да бир канчадыр проценти муздак абаны жоголуп кетет за счет того, что мына стенкага тийип калып атат да, түшүнүп атасыңарбы? А бул кондиционерде андай проблема жок. Сразу мына жерде аба топтоп туруп, мына жерден тешиктеринен эффективный чыгып, мындайча айтканда үйдөгү каналарда өтө тез муздак абага келтирилет. Соңку технология менен камсыздалган Samsung Wild Free аба салкындаткычтын негизги өзгөчөлүгү бул смарт кондиционер. Тагыраагы акылдуу аба муздаткыч. Анткени анын иштөө мүмкүнчүлүктөрүндө бөлмөдөгү жылуулук басымына ылайык атмосфераны түзүү, балдар режими, түнкү режим, жабдыкка жармашкан бактерияларды тазалоо функциясы, бөлмөдөгү нымдуулукту нормада кармоо кызматы, токту сарамжалдуу колдонуу мүмкүнчүлүгү жана башка бир топ пайдалуу өзгөчө камсыздоолор менен жабдылган курулма. Аталган жабдык техникалык өзгөчөлүктөрүнө жараша 27ден 36 метр квадратка чейинки аралыкты муздатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кондиционер жаңы технологиялары өзүнө өзү тазалап тура турган 3 степенчатый функциясы да бар. То есть кондиционердин өзүнүн системасы бар, датчиктери бар. Эгерде кондиционер мындайча айтканда чаң болуп, же ичине бир беле кирип калган болсо, же башка болсо, өзү кондиционер өзүнө өзү тазалап, мындайча айтканда өзүнө өзү обслуживание кылып тура берет. И буну таймерлери да бар, ночной режимдери да бар. Мындайча айтканда стабильная температура деген нерсеси да бар. Үйдө стабилдүү мындайча айтканда аба ырайын, абаны сактап турат. Мисал үчүн үйүңүздө бир 28 градус болсо, мына кышында зима-лето кондиционерлер, бул айтканда айтып өтөйүн. Кышында 20-26 же болбосо ошондой температура болсо, суук болуп кетип, кечинде суук башталып кетет. Суук болуп кетип, андан сырткары температура түшүп кетсе, кондиционер уну сразу түшүнөт, датчиктери бар, температура түшүп кетти деп сразу дагы ысык берип баштайт. Же обратный сторонуга да немеде жайында слишком ысык болуп кетсе, кондиционер сразу көрөт, ысык болуп кетти, дагы күчтүү аба айдашты баштайт, чтобы үйдө бир түрдүү температура мындайча айтканда сакталып турсун деп, ошону колдонуп аткан адамдар эч кандай проблема менен сталкиваться этпесин деп. Samsung бренди азыр акция жиберген именно инверторный мотор немелерге, кондиционерлерге бесплатный установка деп. Инверторный мотор эмне дегени? Инверторный мотор жөнүндө да айтып кетейин. Инверторный мотор дегени обычный моторго караганда намного эффективный болот. То есть мындайча айтканда кышында минус 15 градуска чейин иштейт. Сырттагы блоку болот, айланып тура турган, ошо блоку муздап калбайт. То есть кышында катык суук болгондо. А обычный мотор кондиционер алам десеңиз, анда кышында алып зима-лето кылып иштетем десеңиз, эгерде минус 5, минус 7 болуп кетсе, уже сырттагы блок тоңуп калат, яна соответственно кондиционериңиз иштебей коет да. Мотордун ичинде детальдары, мындайча айтканда запчасттары өтө көп. За счет этого бул мындайча айтканда 30% электричество аз жеп, өзүгө өзү электричество генерация кылып, токту да мындайча айтканда эконом кылат үйүңөрдө. Жакшы кондиционер, сиздерге ушу кондиционерди сунуштайм.